Паспорт мафиясынын кесепетинен улуттук коопсуздукка коркунуч жаралып, өлкө миллиарддаган сомго чыгым тартууда. Санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов тармактагы көйгөйдө сот тармак аркылуу ачык айтып, журналисттер менен укук коргоо органдарына кайрылды. Убагында Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кеткен жагдайы иликтенип, күнөөлүүлөр жоопко тартылышы керек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев 2010 жылдагы йын коогасына байланыштуу бүгүн башкы прокуратурага күбө катары сурак берип чыкты. Нөшөрлүү жаан-чачындан улам тоо этектериндеги райондордо сел жүрүп, дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Ал арада селден улам Ош Сарыташ Эркештам автоунаа жолу жабылып, ал айлыктар област борборуна өтө албай калышты. Кызматтык унаалардын катышуусундагы кырсыктар көбөйүүдө. Анын дээрлик көпчүлүгүндө айдоочулардын жол бошотпой тоскоолдук жаратканы себеп болууда. Кечээ эле өрт өчүрүүчү машина ала салып кетти. Котман кечиңиздер менен эфирде жаңылыктардан кечке толукталган чыгарылышам. Студияда Алтынбек Бедилов. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев 2010 жылдагы йын коогасына байланыштуу бүгүн башкы прокуратурага күбө катары сурак берди. Ал башкы көзөмөл органынан чыккандан кийин 24 KG маалымат агенттигинин суроолоруна жооп берген. Анда ал ошол кездеги убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн аракетин сынга алып, ошондой эле Жалал Абадтагы Өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы президенти жана Жогорку кеңештин экс-депутаты Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кеткен жагдайы иликтенип, күнөөлүүлөр жоопко тартылышы керек экенин билдирди. Эске салсак, 1 жыл мурда 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын билдирген. Анда кылмыш иши Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу экенин кабарлаган. Вот я не знаю, ход следствия каким образом идут, но я рассказал то, что мне известно. Бүгүнкү күндө тергөө иштери кандай жүрүп жатканын билбейм. Бирок мен мага маалым болгондорду айтып бердим. Июнь окуяларында негизги кене убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүндө экени мамлекеттик жана депутаттык комиссиялардын корутундуларында так даана жазылган. Алар түштүк жергесиндеги өздөрүнүн бийлигин жана таасирин сактап калуу үчүн жергиликтүү сепаратисттерди колдонушуп, алардын мүмкүнчүлүктөрүн колдонгулары келген. Анын кесепетинен улуттар аралык кагылышуу келип чыгып, 500дөй киши набыт болсо, миңдеген адамдар жабыркады. Өлкөнүн аброюна шек келди. Бул убактылуу өкмөттүн аракеттеринен улам келип чыкты. Бул жерде алардын аракетсиздигинде кылмыш катары кароо зарыл. Анткени Кадыржан Батыров эмнеге качып кетти? Ага мындай мүмкүнчүлүктү ким түзүп берди? Кимдер менен сүйлөшкөндөн кийин өлкөдөн чыгып кетти деген суроолор жаралат. Ушулардын баарына жооп табыш керек. Паспорт мафиясынын кесепетинен улуттук коопсуздукка коркунуч жаралып, өлкө миллиарддаган сомго чыгым тартууда. Мындай билдирүүнү өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов айтып чыкты. Өзгөчө калктын жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинде паспорттук мафия аябай өнүккөнү белгиленди. Ар бир айтканы боюнча тийиштүү далилдери топтолгонун жана алар тиешелүү органдарга берилерин билдирди. Айтымында жасалма паспорттар миңдеп берилет жана бул улуттук коопсуздук үчүн чоң коркунуч. Министри бул билдирүүсүнөн кийин коррупцияга аралашып жүргөндөр тарабынан караланарын түшүнүп турганын, бирок реформа болушу үчүн кимдир бирөө жоопкерчиликти алып, аракет кылышы керектигин кошумчалады. Придя на эту должность, первым, что я столкнулся, это паспортная мафия. Бул кызматка келгенде эле эң биринчи кезекте паспорттук мафия көйгөйүнө жолуктум. 24 саат тынымсыз иштеген мафиянын иши абдан жакшы координацияланган. Айтып жаткан ар бир сөзүмө факт, далилдер бар. Анын баары тиешелүү органдарга берилет. Паспорттук мафияда миллиарддаган сомдор айланары белгилүү болду. Алар акырындык менен пара алып, коррупциянын болушунча гүлдөп өнүгүшүнө шарт түзүп жатышат. Жасалма паспорттар миңдеп берилет. Бул улуттук коопсуздукка коркунуч жаратууда. Бул тармакка реформа керек. Болгондо да катуу, өтө олуттуу өзгөртүүлөр. Менин бул билдирүүмдөн кийин мен айтып жаткан коррупцияга аралашып жүргөндөр тарабынан караланаарымды жакшы түшүнүп жатам. Бирок реформа болушу үчүн мен жоопкерчиликти алып, аракет кылууга даярмын. Талатбек Масадыков президенттин өзгөчө тапшырмалары боюнча атайын өкүлү кызматына дайындалды. Тиешелүү жарлыкка мамлекет жетекчиси Садыр Жапаров кол койгон. Масадыков буга чейин коопсуздук кеңештин төрагасынын орун басары болуп турган. Өткөн аптада ал
Тышкы иштер министрлигинин Афганистан боюнча атайын өкүлү, өзгөчө тапшырмалар боюнча элчи Авазбек Атаханов менен биргеликте Өзбекстан, Пакистан, Оғанстан, Иран жана Бириккен Араб Эмираттарында жумушчу сапар менен болгон. Түндүк электр ишканасынын Талас филиалына караштуу Манас райондук электр тармактары мекемесинин бир катар кызмат адамдары абоненттерден түшкөн акчаны жеп алган деген шек менен кармалышты. Бул туурасында башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Алардын коррупциялык иштеринен улам мамлекетке алдын ала эсептөөлөр боюнча 2 миллион 800 миң сомдон ашык зыян келтирилген. Анда мекеменин кызматкерлери Манас районундагы айыл өкмөттөрдүн жооптуу кызматкерлери менен тымызын сүйлөшүп, айрым абоненттери колдонгон электр энергиясынан түшкөн акчаны тиешелүү базаларга киргизбей, өздөрүнө жумшап, төлөмдөрүн бюджеттин эсебинен бурмалап жаап келишкен. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү катары Манас райондук электр тармактарынын башчысы, электр энергиясын сатуу боюнча башчынын мурдагы орун басары, мурдагы инженери жана Покровка айыл өкмөтүнүн каржы экономикалык бөлүмүнүн башчысы кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бишкекте Интерпол аркылуу эл аралык издөөдө жүргөн Түркиянын жараны кармалды. Бул тууралуу 1-май райондук милициясынан билдиришти. Анда аталган райондук милициянын экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматынын ыкчам кызматкерлери жана Интерполдун Кыргызстандагы бюросунун өкүлдөрү 1981 жылы туулган түркиялык жаранда кармашкан. Ал убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөөнүн маалыматына караганда, колго түшкөн чет элдик жаран Казакстанда кылмыш жасап, качып кеткен. Кызматтык унаалардын катышуусундагы кырсыктар көбөйүүдө. Борбор калаада эле акыркы 6 айда бул жаатта 23 жол кырсыгы катталган. Анда ички иштер министрлигине тиешелүү 16 автоунаа, тез жардам кызматынын 6, өрт өчүрүүчүлөрдүн 11 машинасы аварияга кабылган. Анын дээрлик көпчүлүгүндө айдоочулардын жол бошотпой тоскоолдук жаратканы себеп болууда. Мисалы, кечээ эле алдынан чыга алган жеңил унаадан буйтап кетем деген өрт өчүрүүчү машина ала салып кетип, 3 куткаруучу жабыркады. Кененирээк кийинки материалда. Бишкек шаарынын Акбусоо жаңы конушундагы архитектор жана профессор Зымы көчөлөрүнүн кесилишинде кечээ күнү өрт өчүрүүчү унаа кырсыкка кабылып, андан 3 киши жабыркады. Бул көчөнүн кесилишинде алдынан жеңил автоунаа чыгып калгандыктан өрт өчүрүүчү унаанын айдоочусу андан качам деп сол тарапка автоунаа кулап кеткен. Анда бир канча метрге чейин сүрүлүп барган, көрүп турганыңыздардай асфальттын үстү сыйрылып, терезенин сыныктары дагы жатат. Окуя кечээ күнү кечки саат 8 чамасында болду. Жол кырсыгы кесилиште жайгашкан дүкөндүн камерасына түшүп калган. Анда өрт өчүрүүчү унаанын атайын үн чыгаруучу жана жарык берүүчү аппараты иштеп келе жатканда кесилиштен Mitsubishi Galant жеңил машинасы чыккан. Андан качам дегенде атайын кызматтык транспорт оодарылып кеткен. Кырсык болгон жерге тез жардам кызматы чакырылган. Машинадагы 6 өрт өчүрүүчүнүн 3-өө жабыркап, аларга алгачкы медициналык жардам берилген. Дароо Бишкек шаардык тез жардам клиникалык ооруканасына жеткирилип, рентген тартылгандан кийин амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөнү белгилүү болду. Аварияга кабылган өрт өчүрүүчүлөр Ак Босогодо үй күйүп жатат деп чакырган дарекке баратышкан экен. Алар жол кырсыгына кабылганда ордуна башка бригада жөнөтүлдү дейт Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын жетекчиси. Мамлекеттик автоинспекция кызматынан деген инспекторлар келип жеринде териштирүү иштерин жүргүзүштү. Бүгүнкү күндө биз мамлекеттик экспертизанын жыйынтыгын күтүп атабыз. Мен ойлойт элем, бардык эле айдоочулар сабак алса деп. Ушундай эми биз чындыгында элдин тынчтыгы үчүн чоң деген жанакыдай чыгымдар келтирбеш үчүн ушундай иш алып барабыз да. Анан эми бараткан жолдон 1 мүнөт кой берип койбой, эми ашыгып туруп алдына чыга калып ушундай балдарга деле биздин ошол өрт өчүрүү балдарга деле аябай өтө коркунучтуу болду чындыгында. Кырсык катталган кесилиште жол чырак жок болгондуктан жол белгиси турат. Ага ылайык башкы жол архитектор көчөсү. Тагыраагы жеңил унаа чыккан жол экен. Анда бараткандарга биринчи өтүүгө артыкчылык берилет. Мындан улам жеңил унаа өзүнүн жолунда бараткан дешет айрымдар. Бирок тиешелүү талапка ылайык өрт өчүрүүчү унаа үн чыгарып белги менен бараткандыктан башка унаалар ага жол бошотуп бериши керек. Мыйзам боюнча жол бошотуп бербей тоскоолдук жараткандар Бузуулар кодексинин 132 беренесинин негизинде протокол түзүлүп 10 000 сом айып пул салуу каралган.
Кечээ Атайын кызматтык унаанын катышуусунда дагы бир жол кырсыгы катталды. Анда кечки саат 11-лерде Жукеев, Пудовкин жана Саманчин көчөлөрүнүн кесилишинде жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгына тиешелүү Toyota Corolla үлгүсүндөгү унаа Honda Fit менен кагылышкан. Авариядан 2 унаанын тең айдоочулары жабыркап, тез жардам кызматкерлери алып кеткен. Ал эми унаалар айып аянтчасына токтотулган. Учурда кырсыктын келип чыгуу себептери такталууда. Бишкек шаардык патрулдук милиция кызматынын маалымат катчысы Байказы Айтекулуу уулу башка унаалар жол бошотпой жаткандыктан Атайын кызматтык транспорт жол кырсыгына кабылып жатканын айтат. Демек 2021-жылдын октябрынан тартып бүгүнкү күнгө чейин 16 жолу жол кырсыгы катталган. Бул ийимдин кызматтык унаалары катышкан. Бул жерде баса белгилеп айтып кетиш керек. Бул катталган жол кырсыктарынын 90% жөнөкөй жарандык автоунаалардын Атайын ийимдин кызматтык унааларына жол бошотуп бербегендигинин натыйжасынан келип чыккан. Анткени булар чакыруу менен, спецсигнал менен, Атайын үн чыгаруучу, жарык берүүчү каражаттар менен вызовдарды тейлеп аткан учурларда болгондугу аныкталып атат. Ал эми акыркы 6 айда 6 тез жардам унаасы кырсыкка кабылган. Айрым айдоочулар жол бошотпой тоскоолдук жараткандыктан калкка жардам көрсөтүү кечиңдей турганын дарыгерлер эскертип келишет. Мындан улам жол сакчылары андай айдоочуларды аныктоо максатында жерлерде маяк деп аталган рейд өткөрүп турат. Рахат Жаныбекова, Нурбек Жеңишбек уулу, НТС. Дордой, Мадина жана Кара суу базарларындагы соодагерлер контролдук кассалык машинадан баш тартышы мүмкүн. Ишкерлер, салыкчылар жана экономисттерден турган жумушчу топ даярдаган мыйзам долбоору экономика жана коммерция министрлигине жөнөтүлүптүр. Анда ККМ аппаратынын ордуна ишкерлер соода лицензиясын алат деп көрсөтүлгөн. Ал 1 жылда 1 жолу берилип, баасы товар жүгүртүүдөн көз каранды болот экен. Соода көлөмүнө жараша 3,5 миң сомдон 360 миң сомго чейин жетери күтүлүүдө. Эмне үчүн 3 базардын сатуучуларына гана ушундай артыкчылык берилип жатат? Башка базардагылар муну кандай кабыл алышууда? Нурзада Сыдыкбекова айтып берет. Өлкөдөгү 3 ири базар контролдук кассалык машинадан баш тартышы мүмкүн. Дордой, Мадина, Кара суунун соодагерлери жалгыз гана Кыргызстандын аймагында эмес, Россия, Өзбекстан, Казакстанга да товар жөнөткөндүктөн алар үчүн өзүнчө шарттарды түзүп берүүнү өкмөттөн суранышууда. Тактап айтканда ишкерлер ККМ аппаратынын ордуна соода лицензиясы берилиши керек деп эсептешет. Аны патенттин бир түрү десек болот. Соода лицензиясынын болжолдуу баасы белгилүү болуп калды. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча товар жүгүртүмү 1 жылда 8 миллион сомго чейин жеткендер 3,5 миң сом төлөшү мүмкүн. Эгерде соода жүгүртүүсүнүн 1 жылдык көлөмү 30 миллион сомго жетсе, анда рухсат кагазынын наркы 12 миң сом турат. Андан ашса 306 миң сомду түзүш ыктымал. 80% ишкерлердин обороту 8 миллионго чейин жетпейт. Биз өзүбүздүн точкаларыбыз бар. Ошо торговый лицензия, по примеру, Дубай алынган. 1 жылга торговый лицензия алат, эч ким текшербейт. Ишкерлер өздөрү жазып берет. Мына менин оборотум мынча деп. Бирок ошону налоговый текшергиси келсе, биз ага даярбыз. Любой ишкерлерге айттык. Любой убакта текшерсе налоговый оборотуна текшергенсе макулсуңарбыз, эмне жазасыңар 8 миллион. Бирок силерди текшерет. Текшергенде ошо жактан 8 миллиондон ашып келсе, өзүнчө бир штрафной санкциялар болот. Учурда Дордой базарында жана анын жанындагы 12 субъектини кошкондо 100 миңден ашуун ишкер бар. Алардын ичинен болгону 40ка жакыны кассалык контролдук машинаны колдонууга өткөн. Калгандары патент менен иштөөнү улантууда. Алар ККМ аппаратын колдонуу ыңгайсыз жана ашыкча чыгымды талап кылаарын айтып, соода лицензиясына өтүү керек деген демилгени колдошууда. Мадина базарындагылар болсо башкача жүйөлөрдү келтиришүүдө. Аталган соода комплексинин башкы директору Эрик Умарбаевдин айтымында, бул жакта иштегендердин 30%-ын кытайлык жарандар түзөт. Алар контролдук кассалык машинанын тилин түшүнбөгөндүктөн бул аппараттын пайдасынан зыяны көп деп эсептешет. Реализации путем ККМ биздин базарда ККМ менен соода кылуу максатсыз. Анткени бул жакта башка жактарга салыштырмалуу дайыр эмес товарлар сатылат. Аларды кийин башкасына же акчага алмаштыра албайсың. Биз жарым фабрикаттар менен соода кылабыз. Тигүү өнөр жайында керектеле турган кездемелерди, фурнитураларды жанага керектелүүчүлөрдү тапса болот. Тигүүчү цехтерге дүңүнөн сатып алгандардын көлөмү көп экенин түшүнүп турасыңар. Алар 100 түрмөктөп кездеме алышат. Ошого чек басып чыгарылат деп коелу. Анан цехке алып кеткенден кийин ал жактан жараксыздары табылат. Аны кайра кайтарып беришет. Ушул жерден акчасын береби же товарды кайтарабы түшүнүксүз болуп калат экен. Анткени сумма төлөндү деп ККМ аппарат аркылуу онлайн түрүндө кетип калганда, бул жагынан тоскоолдуктарды жаратат экен.
Тоқтахун Аблет 15 жыл мурда Кытайдын Атуш шаарынан келген. Ошондон бери Мадина базарында кездеме сатуу иштейт. 15 000 сомго патент алып, оокатын кылып жүргөн соодагер ККМ аппаратын колдонсом кошумча чыгымдарга дуушар болом деп кооптонууда. Анткени сатылган кездемелердин ичинен жараксыз болуп калгандарын кайра алып келип, акчасын кайтарып алууну же ордуна башкасын талап кылган учурлар күн сайын катталат экен. Кассовый чек деп уктуңузбу? Жок. Негизи киргизилиши мүмкүн, киргизилет деп мындай милдеттендирилет деп айтып атпайбы? Каныңыз жокпу? Патенти бар. Патенти бар. Hamma nima to'liq. O'shunda ishlaymiz, toza ishlaymiz. Cho'nqiz o apparatlar ishlasam, men akşam 8'ni satsam, 9'ni akibdi buraq deb. Uni kim to'lab birdandim menga? Bu yoq shu buraq chiqadi, achchiri, akkili tuda suda ko'p. Olmaydi, men bilmayman so'zlashni. Мамлекеттик салык кызматы жыл башынан бери ишкерлерди ККМ аппараттарын колдонууга үндөп келет. Түшүндүрүү иштеринин аркасы менен 3 айдын ичинде 18 000ден ашуун субъект бул системага кошулганы белгилүү болду. Бүгүнкү күнү өлкө боюнча 45 000ден көбү контролдук кассалык машина менен иштеп жатыптыр. Мамлекеттик салык кызматы соодагерлер ККМ аппаратын колдонууга өтө баштагандан бери салык белгиленген пландан 1 миллиард 125 миллион сомго көп жыйналганын маалымдады. Өкмөттүн тапшырмасы боюнча өлкөдөгү ири жана чакан базарлар ушул жылдын 1-августуна чейин ККМ аппаратын колдонууга өтүшү керек экен. Бирок көпчүлүк жерде соодагерлер кассалык чек менен иштөөгө шашылбай келет. Биздин базардын эли көбүнчөсү буга каршы да, ККМге. Булар жаңы эле ошо патентке көнүп, патент менен иштеп атышкан. Менин оюмча ошо менин оюмча эмес, элдин ою боюнча ошо патентти эле калтырып, эски система менен эле иштейли деген пикирлерин айтып атышат. Эми биз азыр буну биринчи өзүбүз таанышыбыз керек, бул сертификат дейсизби ошо менен. Андан кийин биз комментарий бере алабыз да. Бирок силерге сунуш түшкөн эмес э? Бизге сунуш түшкөн эмес. Өлкөдөгү ири 3 базарда ККМ аппараттын ордуна соода лицензиясын киргизүүгө жол берген мыйзам долбоору жумушчу топ тарабынан иштелип чыккан. Анын курамына ишкерлер, экономика жана коммерция министрлигинин салык кызматынын өкүлдөрү кирген. Келип түшкөн сунуштардын негизинде даярдалган документ учурда экономика жана коммерция министрлигинин кароосунда жатат. Ал качан жогорку кеңештин талкуусуна чыгарылат азырынча белгисиз. Тиешелүү мекеменин жетекчилигинен бул тууралуу комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Бирок министрликтен соода лицензиясына өтүү жагы караштырылып жатканын ырасташты. Нурзада Сыдыкбекова, Адлет Чокоев, НТС. Жалал Абад областынын Базар Коргон районунун Ооган Тала айылында сел жүрдү. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Алдын ала маалыматтарга караганда, жаратылыш кырсыгынан эч ким жабыркаган эмес. Бир нече турак жайды короолорду ылай суу каптаган. Эске салсак, 2 күн мурда эле Талас областында да мөндүр аралаш нөшүрлөгөн жамгырдан улам сел жүрүп, аймактагы айрым үйлөрдүн короолорун суу каптаган. Ошондой эле селден улам Ош Сарыташ Эркештам автоунаа жолунун 40-44 чакырымы жабылганы белгилүү болду. Бул Алай районунун област борбору менен байланыштырган негизги жол. Учурда жолду тазалоо үчүн техника тартылганы маалымдалды. Кыргыз Гидромет 25 апрелге чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы болоорун эскерткен. Бүгүн болсо өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу чукул билдирүү таратты. Ага ылайык өлкөдө мал менен жамгыр, айрым аймактарда кар жаайт. Ошондой эле түнкүсүн кээ бир райондордо жаан-чачын катуулап, мөндүргө айланышы ыктымал. Туруксуз аба ырайы нөшөрлүү жаан-чачындан улам тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн экени белгиленген. Токмоктун четиндеги Дача калктуу конушунун тургундары 3 күндөн бери таза суусу жок отурушат. Буга тиешелүү жабдыктын иштен чыкканы себеп болгон. Жергиликтүүлөр азырынча бургулоо жолу менен суу чыгарып алган жарандын үйүнөн ташып ичип жатышыптыр. Бирок 2000ге чукул тургунду камсыз кылуу кыйынчылыкка турууда. Ананда Дача калктуу конушунун расмий макамы болбогондуктан ал Токмок шаарынын мэриясына же Чүй райондук мамлекеттик администрациясына карабайт экен. Андыктан жашоочулар көйгөйлөрүн өз алдынча чечүүгө аргасыз. Теманы Дүйшөн Шаршенбеков улантат. Бул калктуу конуш Бишкек Нарын Торугат айланма жолунун боюнда жайгашкан. Токмокко бир аз эле жетпейт. Дача калктуу конушунда 200ге жакын түтүндө 1000ден ашык тургун жашайт. Алардын 90% Тажикстандын Жергетал аймагынан көчүп келип, отурукташып калышкан. Негизи Дача статус болгон үчүн азыр Токмок шаарына да карабайт, Чүй айыл өкмөтүнө да карабайт. Эч бир жерге карабай, өзүнчө бир анклав сыяктуу да. Бияк Дача болуп, баягы жайында гана эс ала турган жер болчу да. Бирок учурда бул Дача аты Дача болгону менен заты
кыштакка айланып калды да. Эл жайдыргычтыр бул жерде жашап калышкан. Бирок аты статусу дача болгон үчүн эле эч жак карабай жатат да, бизде өз балансын албай турат. Жергиликтүү тургундардын көйгөйлөрү көп. Эң орчундуусу таза суунун жоктугу. Могул жерден бөлүнөт. Могул жерден бөлүнөт дагы мындан бул жагы кран менен көтөрүлүп чыгат. Ар бир 6 метрде круг бар. Болттор менен бекитилген. Ошо болттон ажыратып ар бир турбанын бирден алынат. Бул жерде азыр 8 турба бар. 8 турба 6 метрден болгондо 48 болобу? 48 эмен 50 метрде насос 50 метр тереңдикте турат. Дача калктуу конушундагы таза сууну сордуруучу насос акыркы 5 жылда экинчи жолу иштен чыгып жатат. Буга чейин колдонуп келген 35 киловаттуусу 3 жыл мурда кайрымдуулук уюмдар коюп беришиптир. Бирок анын кубаттуулугу аз болгондуктан 25 тонна суу бата турган темирчелекти ар бир 3 саат сайын толтуруп кайра өчүрүп турушат экен. Калган учурда тургундар насостун суусу менен коро жайын сугарып, курулуш иштерине пайдаланып келишкен. 3 күн мурда жабдуу иштен чыгып, учурда тургундар таза суусуз күн geçirip жатышат. Бул жерде насос сатып алганга жергиликтүү тургундардын мүчөлүгү жок. Себептүү мында жакшы иштеген жумуш орду жок. Бүт мына жазында эркектер Россияга кетишет, аялдар полияга чыгышаттар. Бул жаш балдардан бери чыгып полияда иштешет. Ошо күнүмдүк жеген акчасыны жеген тамакка расходто ошого талап келишет да. Токмок шаарынын четиндеги дача калктуу конушунда таза суу чыкпай калганына 3 күн болду. Мына ушул аралыкта жергиликтүү тургундар мына калктуу конуштагы тургундун үйүнөн келип таза суу алып кетишүүдө. Ал эми бул тургун болсо таза сууну өз алдынча жер алдынан бургулоо жолу менен насос коюп чыгарып алган экен. Насос иштебей калгандан бери суу чыккан көчөдө киши үзүлбөйт. Келгендердин көпчүлүгүнөн эртең менен жана кечкисин сууга кезекке тургандардын саны арбын болуп жатыптыр. Үй ээси болсо айылдагы кыйынчылыкка түшүнүү менен мамиле кылып каалагандай эле берүүдө. Кокус анын насосу да иштен чыга турган болсо, анда дачалыктар толугу менен ичүүчү суусуз калышы ыктымал. Иштен чыккан 35 киловаттуу насостун ордуна жаңысын алып келип салыш керек дешет тургундар. Эскисин жамап жаскаган менен ал көп узабай эле кайра эле жарак сабалга келиши ыктымал. Мындан улам жергиликтүүлөр орнотконго жараша мурдагысына караганда алда канча кубаттуураак, тагыраагы 55-60 киловаттуу насос болсо дешет. Себеби кубаттуусу орнотула турган болсо сууну бөлбөй туруп, бир учурда ичкенге да, коро жайды сугаранга да колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Азыр эми чечүүнүн жолун биз тийиштүү жерлерге кайрылдык. Сөздүн ачыгы өкмөт жакка кайрылган жок, анткени ал жактан эч кандай бизге шоола жок да сөздүн ачыгы. Болгону биз жанагы коомдук фондторго, кайрымдуулук фондторго кайрылдык. Анан биз дагы бекер отура бербей, кол кушур отура бербей, эл менен кеңешип туруп, акчабызды чогултуп баштап берели деп атабыз да. Балким ал жактан болбой кала турган болсо, өзүбүз чогултуп алыш үчүн деп ар бир кожолукка азыр 1200 сомдон 1300 сомдон ушундай бөлүнүп атат да. Конуштун жери Токой чарба агенттигине карагандыктан мурдагы тургундар жай мезгилинде келип, убактылуу жашап кетип турушкан. Ошол себептен айыл статусу берилген эмес. Учурда конуштун эч кандай макамы болбогондуктан Токмок шаарынын мэриясына же Чүй райондук мамлекеттик администрациясына карабайт экен. Дүйшөн Шаршембеков, Улукбек Абдиев, НТС. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Жаңыдан башталган иш жумалыңыздар ийгиликтүү улансын. Саламатта туруңуздар.